Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен болчу маек бул миграциялык картанын аркасында печать боюнча кайрадан силерге айтып беребиз. Буга чейин биз видео чыгарганбыз, бирок ошого карабастан көптөгөн биздин мекендештер комментарийга жазып атат, кайрылып атат, суранып атат. Миграциялык картанын аркасында печатьти сөзсүз коюш керекпи же койбош керекпи? Ошол боюнча кыскача маалымат. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 2002 жылы кабыл алынган 115 федералдык мыйзам бар. Ал федералдык мыйзам орусча айтканда о правовом положении иностранного гражданина в Российской Федерации деп ошол миграция жаатында атайын түзүлгөн федералдык мыйзам. Ошонун негизинде 2021 жылдын ноябрь айында 926 номердеги Ички иштер министрлигинин ички буйругу бар. Ошонун негизинде чет элдик жарандар Россия Федерациясына келгенде миграциялык картанын узартуу мөөнөтү же кыскартуу мөөнөтү киргизилген. Анан байкасаңыздар, мындан Россия Федерациясында 5-6 жыл мурун жүргөн мекендештер билет. Мурда регистрацияны узартканда миграциялык картаны берчүбүз. Ошонун негизи аркасында миграциянын аркасында печать коюлуп туруп, көк печать, анан кызыл печать коюлуп туруп, ошо узартылчу. Ортодон жок болуп кеткен, себептеген ал редакция болуп кайра жокко чыгып, бирок былтыр 20 майда 2024 жыл 268 редакция тарабынан Ички иштер министрлиги жагынан кайрадан ошереки статус, ошереки приказ күчүнө кирип, кайра чет элдик жарандар регистрациядан тышкары миграциялык картанын аркасына дагы печать койдуруп, ошол жерде срок пребывания продлен деген печатьти коюусу бул сөзсүз түрдө абзел болуп калды. Эми көп учурда биздин жарандар, мекендештер айтып атат, мен ОВМге барсам алар билбейт экен, сага кереги жок деп айтты, узартпайбыз деп айтты, азыр эч кандай. Салам мекендештер, арбаңыздар. Бүгүн ийгиликтүү мекендеш, ишкер мекендештердин автопаркында келдик. Булар Кыргызстанга мондай Toyota Lexustар менен жүк алып барат экен. Чоң габариттеги КамАЗдары да бар экен. 47 башайгы автопаркында машинеси бар экен. Эң негизгиси жүктү да алып барат, жүктүн ээсинде калып барат экен. 3 күндүн ичинде Кыргызстандын областындагы райондоруна жеткизип берет. Москва жергесинен бүт райондорун күнү түнү дебей өздөрү чогултуп кетишет экен. 24 саат иштейбиз дейт. Телефонун мен астына жазып коем, Дамирхан деген жигит. Кайрыла бериңиздер. Эң негизгиси жүктүн ээсин ошо границадан калкалап, чегарадан чыгарып, полицияга тийгизбей жашына калып барышат экен. Колдоно бериңиздер. Абзели жок деп. Бул жерде, то есть отдел по вопросам миграциянын көпчүлүк жеринде тилекке каршы бул мыйзамды өздөрү да билбейт. Өздөрү дагы аягына чейин изучать этип чыккан эмес, себептеги миграция жаатында өтө көптөгөн жаңы өзгөрүүлөр, толуктоолор, жаңы мыйзамдар кирип, ошонун ичинде булар кашага өздөрү аралашып калып, көп учурда билбей калат. Бирок сөзсүз түрдө миграционканын аркасында печать узартыш керек. Ошонун негизинде анан регистрация узулат. Миграциялык каттоо бул узартып атканда базадан эмгек келишимиңиз болсо, ошо эмгек келишимдин негизинде сөзсүз түрдө карап туруп базадан бар экен деп туруп узартат. Экинчи узартуу мөөнөтү болсо, эгерде силер студент болсоңуздар, окуп атсаңыздар, ошол окуу справканын негизинде, студенттик билеттин негизинде узартууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок сөзсүз түрдө узартуу болуп калды. Реестрге кирип калган мекендештердин көпчүлүк учурда ушул себеп менен да кирип калган учурлар болуп атат. Себептеген көп мекендештер менде Сахаровдагы документтерим бар, жашыл карточкам бар, метасвидетельствованием бар, регистрациям бар жашаган жеримде. Эмгек келишим бар, эмнеге кирип калдым дегенде ошереки себеп болуп калышы мүмкүн. Реестр азыр бүгүнкү күндө баарыбыз билип атабыз, тилекке каршы автоматтык түрдө системага толук түшө элек. Көп учурда начальниктер дагы өздөрү билбейт, эмне үчүн жарандар түшүп калып атат, эмне үчүн түшүп калат. Себептеген бул искусственный интеллект, жөнөкөй сөз менен айтканда компьютер өзү программага салат,
программанын бүт баарын эсептейт дагы, кайсыл жерде нарушениясы болсо ошону чыгарып коет. Анан кийин бул жерде мекендештер реестринен чыгат. Чыккандан кийин кайра эмнегедир бир жумадан кийин же бир айдан кийин кайра түшүп калган учур. Бул демек ошол документтин кайрадан туура эмес бир жерин допущение кылып калды. Ар бир кишиге Россия Федерациясына келип атканда сөзсүз түрдө жаңы карточка ачылат. Мисалы үчүн силер Кыргызстанга 10 жылдын ичинде 10 жолу учуп барып кайра 10 жолу учуп келсеңиздер, силерге 10 башка карточка ачылат. Ар бир карточкада бирөөндө документиңер туура, бирөөндө туура эмес, бирөөндө жетишпейт. Ошон үчүн кийинки карточканы алгоритм, ошо искусственный интеллект эсептеп келгенде, ошол жер документи ошол жерден документ туура эмес деп чыгып калып, ошонун негизинде реестрге түшүп калган мекендештер болуп атат. Эми реестр отмена болот турбайбы, кыргыздарга жок болот турбайбы деген бул чындыкка дал келбейт. Бул федералдык мыйзам. Мунун президент өзү кол коюп, кайра өзү отмена кыла алат, президенттен башка эч ким кыла албайт. Азыр 10-сентябрга чейин бизде да убакыт бар, бирок тилекке каршы 113 000 биздин мекендештер реестрге түшүп калып, алардын ичинен 30% кичинекей балдар. Балдарды дагы сөзсүз түрдө отпечатки пальцев тапшырып, метасвидетельствосун өткөрүш керек. Анан кийин ошо ата-энеси менен кошо биргеликте регистрацияга ошол жашаган жерине узартыш керек. Болбосо бул мыйзам бузуу болуп эсептелип калат. Анан кийин бул жерде кичинекей мекендештерге лайфхак да. Негизи чет элдик жарандарга 2 же андан көп административдик штраф болсо, бул кирүүгө чектөө коюп коет. Биз билгендей черный список деп коет. Ошон үчүн штрафты сөзсүз түрдө ата-энесине жазып кереги жок. МВДга барганда тааныш Россиянын жараны болсо, эжеңиздер, сиңдиңиз, тууганыңыз ким болбосун Россиянын жараны болсо, ошого штрафты жаздырып, ошого төлөтүп койсоңуздар, силерге административдик укук бузуу деген айып кирбей калат. Муну көп мекендештер билбейт, бирок ошо бирөөнүн аты Россиянын жаранын атына штрафты төлөтүп койсоңуздар, бул дагы мыйзам буга жол берет. Ошону дагы эстеп алыңыздар. Ток этер жери миграциялык картанын аркасында печать сөзсүз түрдө болуш керек. Ошону кылганга аракет кылыңыздар. Ошерекине отдел по вопросам миграции кайсыл жерге жашасаңыздар, ошол жерге эле барып, ошонун негизинде узартасыңар. Мен Telegram каналга ошо мыйзам боюнча толук ссылкасындагы канчанчы номер, эмне болгон бүт баарын киргизип коем. Эгерде силер ушул видеону башка биздин каналдан көрүп атсаңыздар, YouTube'дан, Instagram'дан же Facebook'tan, TikTok'tan көрүп атсаңыздар, астында Telegram ссылкасы болот. Ошол жака кирип туруп, ошол мыйзамды толугу менен окуп алып туруп, жанагы силерге кереги жок деген миграция начальниктерине ОВМ'де ошону көрсөтсөңүздөр болот. Ана урматтуу мекендештер, көп мекендештер өзүнүн мыйзамдаштыруу үчүн чек арага чыгып келет. Анан кийин көп учурда мүмкүнчүлүгү жок мекендештер бар, ооруп аткандар бар, көп балалуулар бар, же болбосо чын эле акчага муктаж болгондор бар. Биз иштешип жаткан жаамат бар. Эгерде муктаж болсоңуздар, кайрылыңыздар, чек арага бекер алып келет. Телефон номерлери болсо +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45 номери. Болгарский проспектте 4-чү выходта Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Кайрыла бериңиздер. Ушу миграция жаатында, миграционный карта жаатында эгерде суроолор болсо, комментарийге жазыңыздар. Кийинки выпускаларда дагы толуктап айтып беребиз. Көрүшкөнчө.